Атай Огонбаев орто мектебинин тарых сабагынын мугалими Удакеева келсин. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Албетте жакшы деп ойлойм. Балдар, бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы улуттук нарк деген эмне? Максат окуучуларга улуттук нарктын маанисин түшүндүрүү, анын тарыхый жана маданий баалуулуктарын сактоого жана жайылтууга шыктандыруу. Окуучуларды улуттук наркты баалоого, урматтоого жана күнүмдүк жашоодо колдонууга үйрөтүү. Балдар, сабакты баштоонун алдында 3 топко бөлүнүп тапшырмаларды аткарабыз. Биринчи топ көкөр тобу, экинчи топ элечек тобу жана үчүнчү топ калпак тобу. Көкөр тобуна боз үйдү тигүү техникасын изилдөө. Боз үйдү тигүүдө оболу төр керегеси жайылат. Анын канаттары оңго жана солго керилет. Бири-бирине ашталган кереге саканак ортолору атайын сызма жана эшме жип саканак таңгыч аркылуу арчымдалып бекем тартылат. Канат керегелердин бир жак учу боз үйдү босого таягычында ушундайча бекитилет. Тегеректелеп канат керегелер жайылгандан кийин кереге чалгыч салынат да эки жагындагы жел боолорун башы бакан, ал түндүк бакан деп аталат. Кошо түндүктүн чок ортосундагы чамгырагынын ачасына аштай бир адам кармап, үйдүн чок ортосуна туруп өйдө көтөрүп берет. Түндүк көзөчүлөрүнө ууктарды адегенде ар кай жерине туш-туштан сая башташат. Бир нече уук сайылып, уук болор кереге баштарына байлангандан кийин түндүктү ошол ууктар көтөрүп турат. Элечек тобуна боз үй жабдууларын изилдөө. Кыргыздардын боз үйү жана калмак моңгол боз үйү болуп айырмаланган. Кыргыздардын боз үйүнүн керегеси кенен, ууктары узун, түндүгү бийик келет. Боз үй ичинде бүткүл кыргыздардын байыртадан берки тарыхы, тиричилиги, салты, маданияты, тили, дили, акылмандыгы, өнөрү, ой акылы жатат. Анын баарын чечмелеп айтса өтө узак кеп. Кыргыздын боз үйүндөгү ырым-жырымы күчтүү болгон. Керегеге бутту артпаган, түндүктүн жибине артылбаган, босогону баспаган, түндүктү баканды аттабаган, отко суу куюп өчүрбөгөн, шамалды сөкпөгөн, дасторконду тетири салбаган, күйгөн отко түкүрбөгөн, жылдыз санабаган, эшикти тээ ачпаган, босогого туруп бой кербеген, үйдө ышкырбаган, үй айланып чуркабаган жана башкалар. Калпак тобуна боз үйдүн ички жасалмасын изилдөө. Боз үйдүн так ортосу коломто, ага казан асылат. Төр үйдүн эшикке карама каршы тушу. Анда жүк жыйылып, ала киз, өрө киз, шыртак, көдөлөң, төшөк салынат. Жүктүн эки жагына текче илинет. Эпчи жак үйдүн кере беришиндеги оң тарабы, ага алабакан орнотуп, ашкана чиги чыктан менен болуп, ал жерге тамак аш, идиш аяк сакталган. Аяк кап чыны кап илинген. Эр жагы
үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими, куралы, ат жабдыгы жана башка буюмдары коюлган. Улага үйдүн кире бериши, ага адатта отун жыйып, токум коюлган. Боз үй үйгө туш кийиз, көшөгө тартуу эзелтеден берки салт. Нарк улут уңгусу демекчи, кыргыздын улуттук нарк насилдери жөнүндө маалымат ала кетели. Кыргыздын улуттук кийимдери элдин эпостук тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү. Кыргыз кийими жана анын улуттук өзгөчөлүктөрү тарыхый узак мезгилинде тарыхый жагдайлардын, көчмөн мал чарбанын жана ага байланган жашоо ыңгайынын өзгөчө шартында калыптанган. Кыргыздардын уруу топторунун көчүп конуусу, соода байланыштары, ошондой эле бөтөн элдер менен узак убакытка чейин коңшулаш жашап, кийимдеринин өнүгүшүнө таасир тийгизген. Баш кийимдин сырлары. Көчмөн кыргыз элинин кийими, анын ичинде баш кийими жашоо шартка, климатка жараша жасалып, мезгил доор алмашкан сайын өзгөрүп турган. Мал чарбачылык менен алектенген калктын баш кийиминин дээрлик көбү малдын терисинен, жүнүнөн даярдалган. Калпак кыргыздын улуттук эрк баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Ал алгач агыш боз үй кызгылт түстөгү кылчык, кийин ак уяң жүндөн жасалган. Бышык басылган кийиздин төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлмөй, төбөсүнө чок чыгарылбай, бир ага тийиш менен бириктирилип, ошол жери маңдай жагы деген бара-бара бычымы менен формасы өркүндөлүп, көркөмдөнө баштаган. Калпак бул кыргыздын кийим кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Бул баш кийимдин бир түрү. Ак кездемеден тегерете кат-кат болуп оролгон аялдардын бул баш кийиминин баш кеп, сала коймо, эк алмай, астыңкы жана үстүңкү тартма, тумарча, бадал сыяктуу негизги түрлөрү бар. Кеп такыя элечек чечкенде анын кеби бузулбас үчүн астынан кийилет. Кийип чечүүчү жеңилдеткен элечектин сала коймосу менен эек алмайы болот. Аны жакынында ага тирек болчу унун астыңкы тартмасы бөлүгү кыска 25 жана 30 сантиметр келет. Үстүңкү тартмасы же жыгымы элечектин бардык оромун тыкан кармап турат. Элдик салтта аялдар муну жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык кийишкен. Ырым-жырым салт тарабынан аныкталган тигил же бул социалдык идеяларды, түшүнүктөрдү, нормалдарды жана баалуулуктарды билдирген жана белгилүү бир коллективдик сезимдерди жараткан символикалык коллективдүү иш-аракеттердин жыйындысы. Деги эле Кыргызда мынча ырым бар деп так маалыматты эч ким бере албайт. Мындай көңүл коюп карай берсек, аң сезимсиз түрдө адам бир күндүк турмушунда канча ырымды аткарып жибергенин өзү да аңдабайт. Ар бир эл өзүнүн салты, үрп-адаты гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон салттык улуттук оюндары менен айырмаланат. Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болуп, ордо, тогуз коргол, ак чөлмөк, селкинчек, көк бөрү, кыз куумай жана башка оюндар эсептелинет. Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып өтүп, өз элин ал тургай коңшулаш жашаган тектеш тилдүү калктарды да сандаган жоодон, табигаттын татаал кырсыктарынан коргоп келген. Мына балдар, сабактын соңуна да келип жеттик. Анда эмесе силерге жыйынтыктоочу суроолорду берейин. Улуттук нарк деген эмне? Улуттук наркты сактоо үчүн кандай аракеттерди кылуу керек? Ата-бабаларыбыздан калган
кандай мурастар жөнүндө сөз кылдык. Аларды атап бергиле. Сабактын жүрүшүндө активдүү катышкан окуучулар азаматсыңар. 5 алган окуучуларды кызыл чүкө менен бааладым. 4 алган окуучуларга көк, ал эми канааттандырылып жооп берген окуучулар ак чүкө менен бааладым. Балдар, силер бүгүнкү сабакты жакшы өздөштүрдүңөр деп ишенем. Үйгө тапшырма "Мен улуттук наркты кантип сактайм" темасында кыскача эсе жазып келгиле. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.